Алмазбек Атамбаевдин камактагы тарапташтары коронавируска анализ тапшырды. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин номер 1 убактылуу кармоочу жайдагы бир нече тарапташтарынан коронавируска ПЦР анализ алынды. Бул тууралуу бүгүн 13 майда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Мурунку премьер-министр Сапар Исаков, мурунку депутаттар Раушанбек Жээнбеков жана Мээрбек Мискенбаев, мурунку президенттин аппаратынын мурунку башчысы Фарид Ниязов, УКМКнын мурунку кызматкери Канат Сагынбаев, ошондой эле Фархат Бабиев, Канат Осмоналиев жана Карыпбек уулу Рыспек анализ тапшырды. Баарынын анализинин жыйынтыгында оору аныкталган жок деп айтылат маалыматта. Булак баракелди. Россияда наркоман киши кыргызстандык улгайган мигрантты сабап бычак сайды. Москвада кыргызстандык мигрантка кол салып бычак сайган 30 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык ал баңгизаттын таасири менен патрулдук кызматкерге да кол көтөргөн. Тергөө комитети ага карата 3 берене боюнча кылмыш иши козгоду. Кол салган адам Бауманская көчөсүндө токтоп турган микроавтобустун рулунда олтурган 56 жаштагы кыргызстандык айдоочуга барып, акча талап кылган. Терс жообун алгандан кийин аны унаадан көчөгө алып чыгып сабап кол далысына бычак менен сайган, деп жазган ЖММКлар. Буга чейин шектүү адам 65 жаштагы таксисттин башына уруп, ал айдоочуну да унаадан сүйрөп түшүргөн. Полиция кызматкери аны токтотууга аракет кылганда ага кол көтөргөн. Жабыр тарткандардын бардыгына медициналык жардам көрсөтүлгөн жана алардын өмүрүнө коркунуч жок. 30 жаштагы кармалган адамга карата зордук зомбулук менен талап тоноо, ден соолукка атайлап зыян келтирүү, ошондой эле мамлекеттик кызматкерге карата зомбулук көрсөтүү боюнча кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Булак Назарньюз. Ошто эскертүү баракчалары таратылууда. Ош шаарында дүкөндөрдө көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларына санитардык карантиндик талаптарды сактоо боюнча эскертүү баракчалары таратылууда. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдирди. Кечээ 12 май күнү Ак Буура Сулайман Тоо милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери шаар тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Жарандарга өзгөчө кырдаал учурундагы укуктары жана милдеттери тууралуу талаптарды буза турган болсо, жоопкерчиликке тартыла турганын айтышып, эскертүү баракчаларында таратып чаптап жатышат. Булак турмуш. Ташкөмүрдө дарыя бойлой эскертүү таякчалар орнотулду. Ташкөмүр шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан сууга чөгүүлөрдүн алдын алуу максатында Нарын дарыясынын кооптуу участкаларына, канал бойлоруна чоң арыктарга эскертүү таякчалары орнотулду. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Күн ысыган мезгилдерде кооптуу аймактарда сууга түшүүгө болбой тургандыгы шаар тургундарына эскертилип, жаш өспүрүмдөрдү көзөмөлгө алып туруу керектиги белгиленди. Мындан сырткары милиция кызматкерлери коронавирус илдетинин жайылышын болдурбоо үчүн жарандарды санитардык нормаларды сактоого чакырышты. Ошондой эле бет кабы жок жүргөндөргө бет кап таратылып, негизди көчөдө жүрбөө керектиги айтылды. Шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан бир топ алдын алуу иштери жүргүзүлүп, анын алкагында себеби жок көчөдө жүргөн өспүрүмдөр милиция бөлүмүнө жеткирилип, ата-энелерине эскертүүлөр берилип, кайра кое берилди. Милиция кызматкерлери учурда сабактар дистанцык негизде өткөрүлүп жаткандыктан ата-энелерди өз балдарын үйдө кармоого чакырды. Булак элдик медиа. Аксынын Тосто айылында жүргөн жер көчкү тазаланып жатат. 11 майда Аксы районунун Тосто айылында жүргөн жер көчкү тазаланып жатат. Бул тууралуу бүгүн 13 майда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, айылдын Актерек аймагында жер көчкү жүргөн сугат суу менен камсыз кылган арыктан суу тынымсыз агып, жээктеги жерге сиңип отуруп, көлөмү 15 000 метр кубка жеткен жер кыртышы эски сай менен төмөн карай көчүп кеткен. Анын кесепетинен бош турган 4 илкени жана унаа жолдун 150 метр аралыгы ылайга толуп калган. Тазалоо иштерине айыл өкмөттөн 3 киши жана 1 экскаватор тартылган. 12 май күнү унаа жол бир тараптуу ачылган. Тазалоо иштери улантылып жатат. Булак турмуш KG.